жалынууну токтот. Адамдарга жалынууну токтот. Өзүңдөн болгон, өзүң сыяктуу чекиттен болгон пендеге жалынууну токтот. Адамдар ушундай. Бүгүн колунда болуп туруп бирдеке берип койсо, эртең сөзсүз түрдө милдет кылат. Bir adam бай, богатый адам bir алымга алым болушуна, талабалык учурунан, студенттик учурунан кошо жардам берип келиптир. Тыйын мисалы $100 берсе, жанына 2000 сомдой, анан бир канча тыйын деп, ошентип тыйыныга чейин баягы талаба, студент алып чогултуп алып кое берет экен, бирок иштетпейт экен да. Пайдаланат, бирок чогултуп коет. Ошентип күндөрдү баягы талабадагы окууну бүтүп, муфтий болуп, башка күчтүү кызматта отуруп иштеп калат экен. Күндөрдөн бир күн бай келип, мынау ичимди бүтүрүп бер, мынау кандай болот десе, баягы жок, бүтүрө албайм, бул шариатка туура эмес дейт да. Шариатка туура эмес келет десе, баягы мен берген тыйындар кана, мен сыяктуу, мен аркылуу ушундай даражага жеттиң, мен акча бербегенимде мындай болот эле, андай болот эле деп милдет кылат. Ошол учурда баягы тыйын тыпырга чейин берген $200 жанына кошулган акчалар бардыгын чогу бир дагы иштетилген эмес, бул мисал катары айтып атам. Алып чыгып берип, мына сиздин тыйындарыңыз дейт да. Иштетпедиңизби? Ошол берген акчалар ошол бойдон турат го. Ооба, бир күн милдет кылышыңызды билген элем дейт да. Чындыгында урматтуу мекендешим, милдет кылат. Адамдан жакшылык күтпөй эле кой дегени бар, ушундай сөздөр бар. Албетте, пендесиге рахмат айтпаган. Кудайга, Аллахтын өзүгө дагы рахмат айта албайт. Ошондой экен, адамдардын арасындагы кээ бир туура эмес сөздөрдү туура мааниде түшүнүп, адамдарга керек учурунда колун келишинче жардамды кылыш керек. Бирок милдет кылбаш керек. Мен кылдым, мен бердим дебеш керек. Ушундай адамдар, сиз 1000 жакшылык кылсаңыз, анан бир күн жамандык кылып коесуз, артта калган 1000 жакшылыгыңызды унутуп, бир жамандыкты аркылуу 1000 жакшылыгыңызды жок кылат. Ал эми Аллах Таалага 1000 күнөө кылышыңыз мүмкүн, бирок бир тобо менен Аллах Таала бардык күнөөңүздү жаап, жашырат, жок кылат. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, адам ушундай. Бир жамандык менен 1000 жакшылыгыңызды жок кылат, ал эми Аллах бир тобоңуз менен 1000 күнөөңүздү жок кылат. Ким деп жашашыбыз керек экен бул дүйнөдө демек? Адамдар көрсүн, эл көрсүн үчүнбү же Аллах үчүн жашашыбыз керекпи? Мына ушул жерден билип алсаңыз болот да аны.